Саламатсыңарбы достор. Бүгүн кайрадан тез окуунун кезектеги чыгарылышы. Бүгүн кайрадан биз мнемотехника жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Келгиле бирге көрөбүз. Мурдагы сабактардын биринде бул мнемотехника жөнүндө мен сиздерге маалымат берип кеткен болчумун. Бул эмне, тарыхы, кай жерде колдонобуз, эмнеге керек. Анан мнемотехника бул эске тутуунун дарысы деп атап койгон болчумун. Эми бүгүн дагы улантабыз. Мнемотехника жөнүндө маалыматты мурунку сабакта дагы берип кеткен болчумун. Ал жердин тарыхы жөнүндө жана бул негизинен эмне экенин элестетүү жөнүндө дагы маалыматты берген. Элестетүүнүн 4 бурчтугу квадраты деп дагы маалыматты берген болчумун. Андан ары улантабыз. Мнемотехниканын эмнеге керектигин дагы бир жолу сүйлөшө кетелик. Биздин эске тутуу жөндөмдүүлүгүбүз биз менен чогуу төрөлбөйт. Аны бардыгыбыз эле өнүктүрүп алсак болот экен. Машыктырабыз. Машыгуусуз ошол бойдон кала берет. Көп нерселер унутулуп кала берет. Элестетүүнүн жардамы менен көп нерсени биз эстеп калабыз. Эгерде көркөм чыгармаларды окусаңыз, телевизордон кинолорду көргөндө, арды кайра көрбөй эле көп нерсени түшүнүп, бир көргөндөн эле эсибизге тутуп калабыз. Ал жерде каармандардын жашоосу, мисалдар, ар кандай түстүү сүрөттөр, кыймылдуу жашоо көрсөтүлгөн. Ошол себептен алар биздин эсибизде тутулуп кала берет. Биз башыбызда ушунча көп маалымат бар. Анын баарын биз ой топтоодо аларды иретке келтиришибиз керек экен. Бул маалыматтын кереги барбы, кереги жокпу? Баары эле башыбызга кире берет, уга беребиз, жоголто беребиз. Бирок аны иретке салмайынча, ушундай ой жүгүртүү менен баарын иретке келтирип алмайынча, биздин эске тутуубуз, кайра жаңы маалыматты алуу бул оор болуп эсептелет. Аны кантип өздөштүрөбүз? Кээ бирлер айтып атат, 1 минуттун ичинде же болбосо 1 сааттын ичинде 100 сөздү жаттап алды жаңы чет тил үйрөнгөндөр үчүн. Же болбосо бир ырды, бир кичинекей докладты 5 мүнөттүн ичинде өздөштүрүп чыкты, бат эле жаттап алды, мынча сөздү кантип эстеп калды, математикалардан болсо ушунчалык сандарды эстеп калып жатат дегендерди. Жок, буларды дагы машыктырса, буга ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгү бар. Биз маалыматты жана аларды окуу үчүн каражаттарды, материалдарды кайдан алабыз? Ал үчүн эң биринчи биз мнемотехниканын 6 багыты менен таанышып чыгышыбыз керек. 6 багытында элдик мнемотехника, классикалык мнемотехника, педагогикалык мнемотехника, спорттук мнемотехника, цирк, эстрадный мнемотехника деп коет экен, анан заманбап мнемотехникасы. Ар бирин өзүнчө карап чыгалык. Элдик мнемотехника бул айлана чөйрөбүздө ушунча көп кездешет. Көп жерде кездешет. Бул белгилерди билесиздер. Бул эмне экенин билебиз. Мен көргөзгөндө эле мээбизге сигнал келди дагы, бул эмне экенин түшүнүп атабыз. Ал жака болбойт деген, Бул жерден бир тарабы жол эрежесинде көп колдонулчу белгилер. Зебраны көргөндө эле сразу эле бул жактан өтүш керек, бул жактан өткөнгө болбойт деп кичинекей балдар деле түшүнүп калышат. Эгерде машина катуу жүрүп баратып 80 деген жазууну көрсө, тез эле 80ге акырындайт же ылдамдыгын көбөйтө баштайт. Ал жерден 80 дегенде токтой калып окубайт. Өтүп баратып эле көрдү, автоматтык түрдө аны кабыл алабыз. Ушул белгилер эске тутуу. Анан классикалык мнемотехника бул кээ бир нерселерди башка код аркылуу же болбосо чоң сөз болсо сөздү сүрөт аркылуу эске тутуп калуу.
Андан кийин педагогикалык мнемотехниканы билебиз. Бул жактан бир канча жолу текстти окуп чыгуу, үнүңдү чыгарып окуу, жаттап алуу, конспектти жазуу жана ар кандай схемаларга жазып колдонуп түшүндүрүү, презентацияларды кылуу дегендерди ушулардын баары тең педагогикалык болуп, бул 16-кылымдан бери колдонулуп келе жаткан техника. Андан кийин цирковой деп коет экен, эстрада мнемотехникасы. Бул жакта атайын муну көрүп жүрөсүздөр кийинки күндөрү колдор менен көргөзүп ар кандай көнүгүүлөрдү көрсөтүп жатышат. Азыр ошондой көнүгүүлөргө кийинки сабактарда өтө баштайбыз. Бул мээни же болбосо башка көрүүчүлөрдү алаксытуу. Сиздин сөзүңүздү сүйлөп жатканда сүйлөмдөрүңүз эске тутулуп калыш үчүн мен ар кандай мимиканы, жесттерди колдоном. Мынакей. Балким ушул сөздөрдүн чоң, кичине, ушундайларды колдонобузго көп эле. Көлөмдүү, же болбосо кыска, узун, ушундай эле окшоштуруп эле кылып көргөзө беребиз. Тегерек, төрт бурчтук деп, 1, 2 деп колдор менен көргөзөбүз. Мунун баары тең мнемотехниканын дагы бир ыкмаларынын бири. Бул ар кандай жесттерди же болбосо мындай үндөрдү чыгарабыз. Сөздөрдү ар кандай колдонуу ыкмалары. Андан кийин спортивный мнемотехника деп коет экен. Бул ар кандай таймаштардын жардамы менен эске тутуп калуу. Атаандаштык бизге көп жардам бере алат экен. Кийинки сабактарда сөзсүз түрдө ар бирин өзүнчө көрсөтүп, мен сиздерге көнүгүүлөрдү бере баштамакчымын. Андыктан биз менен болуңуздар. Андан кийин атаандаштык, таймаштар дагы да андан да тездетет экен биздин эске тутуубузду. Эң акыркысы бул заманбап мнемотехника. Мурдагы колдонуп жүргөндөрдүн баарын бириктирип, ошо эки системалардын баарын тең бирдей колдонуп, бириктирип алып, биз жаңы техникаларды, оюндардын түрлөрү, же болбосо мындан дагы тездетүүлөрдү колдонуп жатабыз. Азыр өзгөчө көңүл бөлүү мүмкүнчүлүктөр менен бул заманбап мнемотехникасын жаңы деп коюшту. Баардык техникалардын бирикмеси деп айтсам болот. Баарынын эң жакшы жактарын алып келип, бул жака бириктирип, андан кийин заманбап кылып өтүп жатышат. Мурда эле биз аларды колдончу экенбиз, бирок өз-өзүнчө эми болсо баарын бириктирип жакшысын бир кылып алып, заманбап мнемотехникасы деп өтүп жатат экен. Бүгүнкү сабак жактыбы? Бүгүн биз мнемотехниканын 6 багыты менен тааныштык. Кийинки сабактарда көнүгүүлөр менен таанышасыздар. Ал жакта 5 мүнөттүн ичинде кантип бир ырды жаттап алабыз, же болбосо сүйлөмдүн тексттин ичинде, же болбосо өз алдынча сөздөрдү эске тутууну үйрөнөбүз. Келгиле. Өткөрүүбү биз менен болуңуздар. Кийинки сабактан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.